Телеканал байрамыңыздар менен куттуктайын деп аягында айткан бала өзгөчө үндемек да, баягы. Сон болду. Эмоциялары момдай так ушундай айт дегендей го. Тура эле айттым го дегендей. Биздин студиябызда дагы бир конок бар, абдан шайыр жийит десек дагы болот. Кечки News TV Show программасынын алып баруучусу Арсен Султанов. Арсен, салам. Салам, кандайсыңар? Салам, жакшыбы манай? Сиз менен мындай шоу менен сүйлөшүш керек да. Ооба. Мен оюмча таң эрте турган аябай кыйын экен. Мен кечкисинен келер көмүп калган экенмин. Эртең саат 7-де туруп, эшикке чыксам эшик караңгы экен. Ойлоп калгам, NTV шоу башталды депчи. Бирок таң мана экен. Мына ушундай таң манага кош келипсиң. Рахмат. Алгачкы ирет конок болуп келип атасың, э? Ооба, негизи ушул студияны көрүп азыр ушундай бир аз жактым, ачын айтсам. Анткени эшикте азыр кыш болуп турса да, ушундай бир жайдын атмосферасын берген экен да. Анан кийин эми менин программамды көргөндөр болсо айтат болуш керек. Смайликтер эле бар депчи. Бул смайликтерди силерге алып келдим. Ушул жаңы студияңар кут болсун деп менин смайликтерим силердин студияңардын көркүн ачат. Бул сизге болсун, бул ачкичен Расул болсун. Арсен кайда болбосун, ушул баягы быйтыкчаларды ала жүрөт да. Бирок эмоциябызда негизи меники могуга жакыныраак да, эмоциямчы. Анда бул акмаралдыкы мога жакыныраак. Мен көз айнекчемин ошондо, э? Жок, эми бул көз айнек чечип коебуз да. Баягы сизге ыңгайлуу болсун деп кутман кеч деп коелу анда. Кутман кечиңиздер менен. Арсен, айтсаң, журналисттик, алып баруучулук кесипте кантип аркаладың? Бул жумуш кантип башталды? Негизи бул жумушту көпчүлүгү оңой деп ойлошот да. Анан кийин кээде ушул Instagram баракчасына жазып калгандар болот, ушул мен да журналист болот элем дегендерчи. Негизи журналист болгондон кийин буга чейин эле мен көпчүлүк ушул практикаларды өттүм, сабактарды да ушул боюнча семинарларга катышкам. Анан кийин эле ушундай тажрыйба аркылуу эле ушул жумушка кирип калдым. Мен оюмча эми оңой эле жумуш, ойлонбой эле койгон. New TV Show тууралуу айтып бериңиз. Концепциясы кандай багытта баратасыз? Анан эми өйдө айттыңыз өзүңүз оңой эмес депчи, даярданыш керек алдын ала депчи. Элдер чынында эле ойлоп калышат, алып барып коюшат, анан кадр артында башкалар даярдап берет программаны депчи. Программаны көрүп жүрөбүз, өзүң баарын даярдайсың. Күндөн күнгө жаңы темаларды алып чыгып, жаңы идеяларды кошуп иштеп жүргөнүңдү көрөбүз. Ошол тууралуу айтып берсең. Эми негизи азыр телегөрүүчүлөр бир гана таң манайды көрүп атат. Негизи бирок биз кошунабыз, жакын эле жакта жашайбыз биз эле. Бул программанын концепциясы өзгөчөлүгү бул кечки программа болуп саналат. Бул жакта эч кандай бир саясатка аралашпайт. Кандайдыр бир социалдык бир көйгөйлөрдү алып чыкпайт. Бул жактан болгону англисче айтып коет эмеспи, релакс депчи. Кечкинде бир жылдыздар менен отуруп, маектешип, музыкалык чыгармаларды угуп, анан кийин жыргап, кээде бийлеп калган учурларыбыз болот. Кээде ушул смайликтер менен кошо күлүп, ыйлап, бирок анын баарын экрандан билинбейт да негизи. Бирок түйшүгү көп эле экен негизичи. Ушул бизди тартып жаткан операторлор байкелеринде эле түйшүгү көп. Кээде кыйналышып тартышат. Ушундай бир кичинекей детальдарга чейин тартып беришет. Аларга ыраазычылык билдиребиз. Кээде ушул байкелерибиз сонун сүйлөп атканда үнүбүздү сонун кылып алып берет. Негизи ар бир жумуштун өзүнүн бир кыйынчылыктары бар да. Анан кийин эфирде мисалы отурганда элдер айта берет да, монтип сүйлөбөйт беле, тигинтип сүйлөбөйт беле депчи. Бирок түз эфир башталганда мындай адам өзгөрүлүп калат да. Ал жактан сен өзүң кыйналып атканын билиспешиң керек. Анан кийин негизи ушул айтып коет го, ушул радиодо үн керек. Ал эми ушул телеканалга же иштейм дегендер болсо, бул жака үн жана ушул бир аз болсо келбет керек. Ооба, келбети жок болсо эми азыр макияж деген бар, эми өзгөрүп калат. Ошолор көбүрөөк талап кылынат экен. Бирок ошол эле эмес эле, бирок сөзгө дагы маани берилет да. Ошол жактан эле жакшы сүйлөп, конокторду тааныштырганда, анан кийин коноктор деле бирок ар кандай болуп калат, алар мүнөзүнө жараша. Көркө коноктор шайыр отуруп беришет, күлүп жайнашып, өзүнүн болуп жаткан сырларын айтып жүрөт да, мындайчы. Көрлөр болсо отура калып же сырын ачпайт. Ооба, жок деле жооп берип коет, болду. Ошо менен биз деле сүйлөгө отура беребиз, бири-бирибизди тиктешип. New TV Show программасында кызыктуу рубрикалар, анан Арсендин алып баруучулук жагындагы айта кетсек болот да. Ушундай бир ыкчам, бат, анан эң негизги шайыр, позитив бар да. Анан сенин баягы эфирдеги биздин көрүүчүлөрүбүз дагы суроо жаралышы мүмкүн да. Арсен эфирде ушинтип алып барабы же жашоодо да ушундайбы депчи? Жашоодо мен башкача адаммын негизи. Жок, жашоодо эле ушундаймын. Бирок бардыгы айта берет, жасала алмасын депчи. Бирок мындай ушул сүйлөй берип, ушул такшалып ушинтип калып калат экен да үнүңчү.
Анан бир жолу аябай үнүмдү ичкертип көрөйүн дегем жашоодочу. Бирок анда башкача ойлоп калышат экен элдерчи. Таң эрте турганда да ошентип сөйлөппү? Таң эрте турганда негизи Арсен тур десе, ТВ шоу телеканалында деп. Бүгүн бизде конокто Ильяс Абдразаков. Жок. Жок, бирок ушинтип үнү деле калып калат экен, сүйлөгөнүң деле ушинтип калып калат экен. Ушул экран аркылуу жашап аткандан кийин жашооң деле ошого окшош болуп калат экен да. Ушул жакта деле шайыр болуп атсаң, экран аркылуу деле мындай шайыр жүрүп каласың да. Экрандан мисалы аябай көңүлүң жок болуп атса, ушул сыналгы аркылуу жылмайып каласың. Телегөрүүчүлөр сага бир эмоция, динамика беришет сага делечи. Көрүк учурда пассивдүү, ушундай бир хейтерлер жазат да. Ушул алып баруучу керек жок дегендерчи. Аларга деле албетте көңүл буруп коюш керек. Алардын эле айтканы туура, бирок көпчүлүк учурда мен көздү жумуп өтүп кетем да. Албетте аракеттин үстүндө эмгек баягы талыкпаган эмгектин үстүндө жакшы жыйынтык болот эмеспи. Анан Арсендин дайыма ушундай бир кайсы конокту чакырсам, кайсыл баягы өнөр адамы элге кызыктуу болот, кайсыл ырчы бизге кызыктуу маек куруп берет деп изденип, ушун кимди чакырсам деп ушундай бир баягы эмгектенип жүргөнүңдү көрөбүз да. Анан ошол эфирди алып чыгуу процессин айтып берсең, даярдоо. Негизи биз ушул телегөрүүчүлөр деле даяр нерсени көрүп калышат да. Ошол телевизордун фотороп атып, анан кийин коюп калса NTV шоу болуп каткан болот да, кем ар кандай болуп калат да. Анан кийин аларды кызыктырыш үчүн жакшы конок керек да. Анан кийин конокторду даярдоодо биз ушундай бир алардын репутациясына, мындай бир белгилүүлүгүнө жараша чакырабыз. Элге кайсыл конок белгилүү жакшыса, кайсыл ырчыны же актерду же актрисаны көргүзүү келсе, биз ошону чакырышыбыз керек да, элдин талабына жараша. Анан кийин көпчүлүк учурда ушундай бир белгилүү ырчылар чакырабыз. Алар болсо ушул эфирге киргенде мен аларга дайыма айтам, ушундай бир жөнөкөй болгула депчи. Элге биз башка программалардан айырмаланып, аларды мындай саламатсыңар, менин атым Нурлан Насип эмес. Салам, кандайсың Арсен? Бүгүн аябай чарчап келдим. Ушундай бир жумуш менен өтүп кетти. Өзүнүн түйшүктөрүн айтып берсин да. Түйшүгүн айтсын, сүйүнсө сүйүүсүн айтсын, сүйүнүп атса жашоосун жыргалын айтып берсин да. Ошондон программа бир аз ачылат да. Анан кийин келип алып эле мен жакшы бардыгы сонун деп аябай мындай жасалма болуп атса, анда телегөрүүчүлөр эле аны байкап калат болуш керек. Мына ушундай кечинде New TV шоу программасын урматтуу телегөрүүчүлөр кечки саат 21:00 21:30 21:30 кеспешибиз го. 21:30 орус тилинде жана кыргыз тилинде чыгарылыштарын көрсөңүз болот. Ооба, биз эфирде жыйынтыктайбыз тилекке каршы. Тилекке каршы. Арсен Султанов New TV шоу программасынын алып баруучусу бүгүн бизде конокто болду. Арсен, ишиңе ийгилик, дагы бир жолу майрамың менен. Сиздердин майрамыңыздар менен. Буюрса чогуу майрамдайбыз, жыргайбыз. Аны телевизор көрөт. Алдыда майрам. Азыр эле. Рахмат, бар бол. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн эфир абдан сонун өттү десек болот. Анткени бир көздү ачып жумганча эле 2 саат өтүп кетип туруп көрсө. Сиздердин бүгүнкү майрамыңыздар менен бизди көрүп, сыйлап, олтуруп, сындап, өзүңүздүн жакшы сөздөрүңүздү айтып олтурганыңыздар үчүн биз абдан кубанычтабыз. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн жаңы студиябыздын бет ачарын жасап алдык. Ушундай майрамдын алкагында деп айтсак болот. Акмарал Айыпованын жанында олтурганына да абдан кубанычтамын. Сизге да чоң рахмат деп ыраазычылыгымды айта кетем. Сиздин да майрамыңыз менен. Жаңы студиядан чыккыбыз келбей калды, эми биздин 2 саат бою бүтүрбөйлү. Ооба, 2 саат бою биз менен бирге болгон жалпы көрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Таң мана программасы жалпы эле New TV каналы бир гана сиздер үчүн эмгектенет, сиздерге жаңы жаңылыктарды, жаңы көрсөтүүлөрдү, сапаттуу көрсөтүүлөрдү тартуулаганга болгон күч аракетин жумшайт. Андыктан New TV каналы менен болуңуздар. Чоң рахмат, күнүңүздөр жакшы өтсүн. Көрүшкөнчө.